Биздин келгенибиz президенттик шайлоо болгонуна мына шайлоо болуп бүткөнүнө 2 жыл болуп баратат. Ушул 2 жылга чукулдап. Ошондон бери ушул шайлоонун президенттик шайлоо болгондо, шайлоо болгон күндүн эртесинде Бабанов Өмүрбек Токтогулович шайланган президентибиз Сооронбай Шариповичти куттуктап болгон сөзүн айтып, анан баягы өзүнүн утулганын билдирип, анан эми элде журтта тынччылык болсун, башаламандык болбосун деп туруп, мыйзамды сыйлаган адам катары, түшүнгөн адам катары Кыргызстандан кетип калган. Мына кеткенине 2 жылга чукулдап баратат. Анан эми биз ушул чогулуп Кыргыз эли журту тилеп атабыз, көксөп атабыз. Ошол Бабанов Кыргыз эли үчүн келсин, өзү баягы мындай айтып келгенде чоң ишкерлиги менен, өзүнүн саясатчылыгы менен, өзүнүн адамгерчилиги менен элге журтка эмгеги сиңген адам келсин, эл үчүн, журт үчүн, Кыргыз эли үчүн кызматын кылсын, ишкерлигин кылсын, саясатын кылсын деп биз чогулуп келип ушул жерге ошону сурап отуруп атабыз. Саламатсыздарбы? Биринчиден, мына атабыз айтып кеткендей, чындыгында эле өлкөбүздө азыр баардык эле маалымат каражаттарында, баардык жерден баарыбыз эле интернет аркылуу деле кабардар болуп жатабыз. Жакынкы убакта Өмүрбек Токтогуловичтин Кыргызстанга кайтышы жөнүндө катуу кызуу талкуу болуп атат жерлерде. Бул нерсе мезгилдин талабы, журт күткөн Кыргыз эли же болбосо ошол президенттик шайлоодо Бабанов үчүн добуш берген 600 000 адамдын ой тилегин ар кайсы маалымат каражаттар чагылдырып жатышат. Жана жерлерде дагы ар кимдин ою менен таанышып жатышат. Биздин Нарын областыбыздагы өзүңүздөр билгендей тоолуу аймакпыз. Биздин тоолуктардын жүрөгү тоодой болот, билесиздер, ак болот, таза болот. Биз дагы убагында кезегинде президенттик шайлоодо, парламенттик шайлоодо ушул Өмүрбек Токтогуловичтин партиясына жана Өмүрбек Токтогуловичтин өзүнө өзүбүздүн добушубузду чын ниетибизде бергенбиз. Жана бул жерге келген активисттер, аталар, апалар, эжелер, жаштар келечек үчүн, реформа үчүн, Кыргыз элинин стабилдүүлүгү үчүн, өнүгүшү үчүн деп ушул кандидатты колдогон элек, Өмүрбек Токтогуловичти. Өзүңүздөр баарыбызга эле маалым болду эми, аны жазап айтуунун деле кажети жок. Ал киши шайлоодон кийин жогоруда айтылгандай эле өзүнүн утулганын мойнуна алып, биздин азыркы учурда президентибизди куттуктап, дарылануу үчүн, өлкөдөн дарылануу үчүн чыгып кеткени баарыбызга белгилүү. Бирок айрым бир саясий күчтөрдүн болобу, саясатчылардын болобу, кандайдыр бир элди козутуп, же ал нерсени башкача бурмалап айтканы бизге дагы катуу тийди. Бабанов качып кетип калды деп. Чындыгында ал киши өзүнүн ден соолугуна кам көрүш үчүн чыгып кетти эле. Ал киши чыгып кеткенден кийин билесиздер, саясий заказ болдубу же кандай болду, саясий куугунтук деп эле билип атабыз биз, карапайым калк. Ал кишинин үстүнөн кылмыш ишин ачып коюшту. Ал кылмыш иши кандай ачылганын да баарыбыз билебиз. Ал Онадырда сүйлөгөн сөзү үчүн деп аны жазап чыгышты, ал сөздөрдүн баарын тек. Бирок биз Онадырдагы биздин мекендештерибиздин, биздин тарапташтарыбыздын жүрөгү менен келаткан чогулушта тоскону жөнүндө гана айтылган сөздөрдүн баарыбыз сезип билип эле турабыз. Биздин эжелерибиз, аталарыбыз айтып өттү. Шайлоодон кийин ар кандай оюндар болду. Чындап айтканда биз колдогон талапкер Өмүрбек Токтогулович Бабанов утулгандыгын мойнуна алып, элди эч кандай көтөрбөстөн, ошо маалдарда билесиздер, үчүнчү күчтөр, провокаторлор Кыргызстанда кандай болуп кетет, кандай кырдаал түзүлөт деп ошону күтүп отурушкан. Жана ошону жасаганга өзүлөрү ыңгайлуу учурду күтүп отурушкан. Шайлоо бүткөндөн кийин жерлерде эл башкача маанайда турду. Ошол учурда провокаторлор пайдаланып кетпесин деп, өлкөбүздө тынчтык болсун деген негиз менен чет жакка чыкты айтылып өткөндөй.
Эми кандай болду? Бул жерден эски бийлик тарабынан, мурунку бийлик тарабынан жөн гана Кыргызстандан кетирип, эл журт колдоп турганын көрдү, шайлоодон 600 миңден ашык добуш алды. Ошондой эл колдоп турган иш менен артынан бир нерсе уюштуралы деген ойдо жасаса керек. Себеп дегенде ошол 10 адырда сүйлөгөн сөзү боюнча ар кандай бурмалаулар болду. Ошонун негизинен жалган иш козгоду. Ошонун негизинен мына бийликти басып алууга аракет кылды деген дагы иш козгошту. Себеп дегенде бул эмне болду? Эгер бийликти басып алганга аракет кыла турган болсо, эгер ошондой ою бар боло турган болсо, шайлоодо элди, шайлоочуларын көчөгө алып чыкмак. Анда бул шайлоону жаратпайбыз, төңкөрүш кылабыз деген ойдо болмок. Өзүнүн командасына, шайлоочуларына кайрылды. Эч кандай көчөгө чыкпагыла. Шайлоо өттү, уткан президент татыктуу кишибиз утту, мына эл шайлап берди. Биз эми мындан аркы ишибизди жасашыбыз керек деди. Бул жерде эч кандай кылмыштын изи болгон жок. Ошол эле 10 адырда сүйлөгөн сөзү боюнча дагы ал сөз буга чейин эски бийлик тарабынан деле улам кайталанып сүйлөнүп келген сөз болчу. Ал жерде мына экспертиза жүрүп, биздин илимий профессор, доктор науктарыбыз экспертиза жүргүздү. Эч кандай ал жерде улуттар аралык кастыкты козутуу боюнча сөз сүйлөнгөнү эстелди. Кайра эле ошону мына Москвадан экспертиза жүргүзүлүп кетти. Эч кандай бул жерде андай мааниде сөз сүйлөнгөн эмес. Жөн гана эки элдин ортосуна жазылган кайрылуу эле болгон. Сүйлөнүп жүргөн сөз болгон деп айтылды ал жерден. Мына ошол биздин Бишкекте чыгарган экспертизанын жыйынтыктарын өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, биз деле көрүп атабыз. Куугунтуктоо болгон экен. Шомалда куугунтукташып, силер тескери жыйынтык чыгарып берет деген ойду күтүшкөн. Алар дагы калыстыгын кылышты. Кылмыш болбогондугу боюнча так маалыматтарын беришти азыркы учурда. Кыргыздын кулуну, Кыргызстандын жигити, Кыргызстанга келиш керек. Мындай балдар жогоруда айтып кетишти, эмгектеринин баары. Мындай балдар Кыргызстанга келип өзүнүн экономиканын өнүгүшүнө жакшы салымдарын кошуш керек. Эмне үчүн башка жакта жүрүш керек бул бала? Мына баарыңыздар айтып атасыз, баарыбыз айтып атабыз. Бул бала бүгүнкү күнү Кыргызстанга керек. Келиш керек. Саясатташтыруунун кереги жок бул жерде. Саясат болсо жогоруда айтып атышат, саясат болсо президенттик шайлоодон кийин саясат болмок. Мына саясатка аралашпай, өзүнүн жашынакай утулганын билгизип жогоруда айтып атат. Элдин тынчтыгын каалап туруп кетти. Эми келип Кыргызстанга өзүнүн салымын кошуш керек. Мындай жигиттер. Мен Өмүрбек Бабановдун келерин угуп алып, ушул жерге келип отурам. Бабанов келиш керек Кыргызстанга, салымын кошуш керек. Бабановдун мен колдоп onun себебин бул вице-премьер кезинде Бакиевдин убагында биздин Аксай Торгар заставасын 60 километр бери жылдырып атканда ушу Бакиев каршы туруп келип ошол жерде алып калган. Андан кийин премьер-министр болуп иштеп турганда Кунтөрдөн 16 000 гектар жерди элге кайрып берген. 44 мамлекетке въезд ачкан. Ошонун айынан биз дагы туристтер келип, керек болсо тодо чабандарыбыздан бери ошо туристтер менен оокат кылып атат. Сөзүн кыскасы ушу Бабанов келиш керек, келип бул бийликке жардам бериш керек, бул бийлик кек сактабаш керек, Сооронбай Жээнбекович дагы ушу жанына алып, ушундай азаматтарды иштетет деп мен ишенем. Бизге жаштарга реформа керек болот да, мындайча айтканда. Бардык жаңылоолор, жаштардын көз карашы, буга чейин көптөгөн жаштарга жардам берип жүрдү, жеңилдиктерди өтүдү, айыл чарбаларды колдоп жүрдү. Азыр деле биздин өлкөбүз жаман акыбалда дебейбиз. Өнүгүш жок дебейбиз. Өнүгүү бар. Бирок бир аз реформалар да керек. Анткени биз баягы эле көбүнчөсү баягы мурунку система менен келатабыз. Өмүрбек Токтогулович мына канчалык көптөгөн мындайча айтканда курулуштарды жасаган жакшы жака. Ошол эле жанагы айылдарды колдоо боюнча 7% кредиттер бул боюнча эч жакта болгон эмес мындайча эме аз проценттүү кредиттер. Ушул эле жагы кичине эле болсо дагы көптөгөн элдерге, карапайым калкка жардам тийген. Ушуга чейин дагы эле иштеп келатат ошолору, ары бери киргизген системасы десек болот мындайча айтканда.
жаштарга башкача көз караш менен азыркы мисалы үчүн азыр жаштарды азыраак карашат да, мындай менин көз карашым менен. Жаштарды мен чогуу иштеген жаштардын көз карашы мененчи да кандай десек болот. Эми иштеген иштер көп, ошол реформа кылып атат. Ошону менен биргеликте ошо Өмүрбек Токтогулович Бабанов келсин деген уран менен чыгып атабыз, мындайча айтканда. Келип отурабыз, ушундай маалыматты келип Кыргызстанга жардамы керек, өзүнүн мурунку иштеп кеткен проектилери Чиркеден болсо да иш жүзүнө ашып атат азыр, бирок толук ашпай атат деп, ошону толук келип иш жүзүнө ашырышка жардам берет деген максатта ушу Кыргызстанга келсин деген максатта биз ушул жерге чогуу пресс-конференция өткөзүп атабыз. Ушу козголгон кылмыштары мыйзам чегинде кайра артка кайрылса деп Сооронбай Жээнбекович президентибизден суранып кетмекпиз. Ал кандайдыр бир кылмыш иши мурунку бийликтин тарабынан козголгон, ал экспертизадан бир эмес бир нече жолу өтүп, андай сөз болбогондугу, онадыр дагы сөзү болбогондугу үчүн айтылды. Эми кандай дейбиз, эл колдоп атат, Теңир Тоонун эли келет деп биз колдойбуз. Президентибизден дагы суранып кетмекчибиз, Сооронбай Жээнбековичтен келсин, мамлекетке экономикалык жактан дагы колдоо көрсөтсүн деп. Тала жаштар канаты биз жанагындай эле айтып аткандай ушул Өмүрбек Токтогуловичти Кыргызстанга келишине биз күтөбүз. Ал адам Кыргыз үчүн, Кыргыз жери үчүн көптөгөн эмгектерди жасаган, дагы жасап келмекчи. Бул кишинин иштерин айтып санап отурсак сан деле жетпейт болуш керек. Көп жардам берди, ушу айыл чарбасына, жана башка жерлерге көп иштерди жасаган. Ошо айта кетчү нерсе, ар бир райондорго калкты тейлөө борборлорун ачкан, ушу баардыгын бир жерге чогултуп, мисалы үчүн паспорт боюнча, туулгандыгы тууралуу күбөлүктөр боюнча ушул бир зданиядан кирип, элдер убарабыл бош үчүн карапайым калкка жардам бериш үчүн ушу бир жерден кирип бир документ алып чыгып кетиш үчүн ушундай жакшы шарттар түзүп берген да. Ошолор да жакшы ишке ашпай келет. Кудай буйрса келсе, ошолорду дагы толуктап өзү